Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, жаңы жылыңыздар менен. Берүүнү мен Кайргүл Урумканова алып барам. Биз бүгүн ушу жылдын өтүп кеткен 2022 жылдын жыйынтыгын силерге тартуулайбыз. Кандай жыл болду, эмне менен биз келдик жана 2023 жыл кандай болушу мүмкүн деген прогноздору болсо силерге да биз силердин алдыңарга тартуулап беребиз. Кыргызстан үчүн 2023 жыл кандай болду деген дебаттын катышуучулары менен тааныштырып өтсөм, Исхак Масалиев Жогорку кеңештин депутаты, Канатбек Азиз президентке караштуу стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун директору, Тилек Тактагазиев мурдагы айыл чарба министри жана Русланбек Акматбек жарандык активист. Саламатсыздарбы? Узап кеткен 2022 жыл Кыргызстан үчүн кандай болду жана өзүңүз үчүн бир жыйынтык чыгарып алдыңызбы? Жыйынтык чыгаруучу акыркы жыл эмес. Жыл катардагыдай эле өттү деп айтсам, мага ушундай көрүнөт да. Анча мынча күткөн үмүттөр ишке ашкан эмес. Анча мынча ишенген ойлор орун тапкан эмес. Болгон. Бирок жакшылык да болгон, жамандык да болгон, оор учурда болуп атат да. Саясат жагынан карасак, мен эми саясатчы болгондуктан ага өзгөчө токтойм. Биздин коомубузда кыска айтканда кандай бир так түшүнүктүү ситуацияга айланган жокпуз да. Азырынча деле биз өз айрыкча саясий элита, саясий жетекчилик өз ордун издеп, өз жолун издеп атат да. Издөө максатына кетип атат. Ошондуктан мен үчүн көп нерсе түшүнүксүз болуп калды. Көп нерсе мен билбей калдым. Мурда мени юрист катары окуткан мугалимдердин айткан сөздөрү туура эмес экен. Азыр башкача кылмыш иштер козголот экен, азыр башкача күнөө коюлат экен, өкүм чыгат экен. Анан бир киши же кичинекей бир топ элдин тагдырын чече турган заманга келип калдык да. Оңой эмес. Оңой эмес. 2022 жыл көп адамдар айтат, аябай татаал жылдардан болду, анткени аябай көп өзгөрүүлөр болуп атты. Кыргызстанда гана эмес, негизи ушу дүйнө жүзү боюнча. Дүйнө жүзүндө болгон окуялар Кыргызстанга таасир эттиби? Сурооңо окшойт. Таасир этти. Геополитика, геосаясатты карай турган болсок, өзүңөр билесиңер, февралдан башталган окуя Борбордук Азиянын регионуна аябай катуу таасирин берди. Мисалы үчүн өзүңөр билесиңер, Кыргызстан кайсы тарапта болот? Батыш, Украина жагындабы же Россия жагына туруп береби? Позициясы кандай болот дегендеги геосаясат тармагында эл аралык мамилелерди айта турган болсок, аябай эле кыйын болду. Бирок Кудайга шүгүр, азыркы учурда мындай орусча айтканда креном этот вопрос не стоит. Бирок коом жана кээ-бирки бийликтин өкүлдөрү, мамлекеттер жалпысынан айта турган болсок, бизге тиешеси эмес Украина менен Россиянын өзүндөгү. Андан тышкары ошол эле условияда Кытай менен АКШ жана башка игроктордун чыгышы дагы Кыргызстанды өзүн дагы жалпы Центральный Азиатский регионду ала турган болсок, конфигурацияны жана формасын алмаштыруу деген маселеге келдик. Ошону карап туруп, биз саясатыбыздагы сөзсүз баягы националдык интереси деп айтылат, улуттук баалуулуктарды эске алып кызыкчылыктарды коюп, сөзсүз саясатты, мамлекеттин саясаты дагы ошону карап туруп да алмашты. Салыштырмалуу айта турган болсок, 20-21 жылы ковид менен байланыш боло турган болсо, азыркы учур 22 жыл Кыргызстан жана Борбордук Азиядагы мамлекеттери ошол эле согушка туура баягы участник катары киришпеби деген маселеде саясий повесткада биринчи кезекте турду деп эсептейм да. Рахмат. Тилек, сиз кандай деп ойлойсуз?
Менин оюмча ошол 2022 жыл чын эле өтө оор бир жыл болду. Бизге гана эмес, жалпы дүйнөдө азыр чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Бир полярдуу дүйнөдөн эки полярдуу бир дүйнөгө кайра мындай же көп полюска мындай бөлүнө турган бир заман болуп атат. Бул өзүнчө мындай чоң өзгөрүү болуп атат да. Эгерде ага чейин АКШ жалгыз бир дүйнөлүк мындай гегемон катары болуп атса, азыр болсо бир тарабынан башка блок мындай Кытай, Россия, Иран болгон булар мындай өзүнчө альтернатива катары бүт тармагынан ишти жүргүзүп атышат. Бул бизге дагы өзүнүн таасирин мындай сөзсүз түрдө тийгизет да. Биз дагы бир тарабынан Кытай менен кошуна болгондуктан башка блок болсо бул салттуу Россиянын сфера мындай влияние турган жакта болгондуктан бизге өтө оор болот азыркы учурда. Анан кийинки биз эми тышкы саясатта дагы байкап атабыз, кандай аракет кылбасын Түркия менен дагы бир мамилени түзгөнгө мындай илгерки бир туран бир биримдикте жасаганга аракет кылбаса дагы, биягынан дагы Россия тарабынан бир өтө чоң кысымдар болуп атат. Биздики салттуу Орусиядан аябай көп мындай көз карандылыгыбыз бар болуп турат, энергетикалык жагынан алганда, мигранттар жагынан алганда. Ошол үчүн жалпы эле биз ушундай бир стратегия болуш керек деп ойлойм. Өзүбүздү көз карандылыктын, башка мамлекеттердин көз карандылыгын азайтуу боюнча же аны диверсификациялоо боюнча, ошол эле мигранттарыбызды эгерде кайра кайтарып албасак дагы аларды бир өлкөдөн башка дагы бир өлкөлөргө бөлүштүрүп мындай ошол таасирин азайтыш керек да. Андан тышкары ички эгерде маселелерге айтсак, 22 жыл эң чоң маселе ошо Кемпир-Абад жалпы кыргыз-өзбек мамилелери болду деп атасак болот го дейм. Андан тышкары жалпы мына Өзбекстан менен эми турабы, тура эмеспи, уттукпу, утулдукпу, бирок биякта маселе мындай чекит коюлду. Эми эң чоң көйгөй бул 23-жылы Тажикстан менен болот. Биякта согуштун дагы, ачык конфронтация болгондун дагы тобокелчиликтер аябай чоң болуп атат. Ошол үчүн биякта дагы мен мындай тилейм, ушул согуш чыкпай, муну дипломатиялык жол менен бүт ушу чек ара маселе чечилсе экен депчи. Бул эң негизги үмүт, анткени биздин региондо согуш кереги жок. Биздин региондо, бирок чоң геосаясий оюнчулар, биякта Америка тарабынан дагы, Россия тарабынан дагы, Кытай тарабынан дагы көп кызыкчылыктар именно ошол Борбор Азияда, Фергана өрөөнүндө болуп турат. Ошонун баарын эске алып, бизге мындай өтө тура Борбор Азиялык ичинде өлкөлөрдүн арасынан тура дипломатиялык бир иштерди жүргүзүп, өзүбүз мындай согушка чыгарбаганга, анан бүт баарын дипломатиялык жолдор менен чечкенге аракет кылышыбыз керек да. Ошол анан жалпы айтканда менин оюмча 21 жылы 22 жылы биздин бул эски коррупциялык криминалдык система дагы эле орнуп турат, дагы эле өзгөрүлгөн жок, эч кандай реформа, чоң реформалар болгон жок. Бизге биз көрүп атабыз, адилеттүүлүк дагы жок болгондугу, кимде акчасы бар болсо же кимде артында бир кара күч болуп турса, алар даже мындай түрмөдөн, соттон бир башкача чыгып кетип атышат. Кимде андай мүмкүнчүлүктөр жок болсо, алар түрмөгө отургузулуп, адилеттүүлүк жок да. Сот системабыз дагы көз каранды болуп турат толугу менен бийликке. Анан жалпы айтканда бул Союздан бери келип аткан бул коррупциялык, кандай десем, жалпы даже бийликте дагы мен байкап атам, президенттин администрациясы бул эски КПСС, НКВДнын ордуна болсо ГКНБ келген. Ошонун баары жоюла элек. Биз тандашыбыз керек. Эгерде эркин экономика, жаңы бир демократиялык мамлекетти курабыз десек, анда толугу менен мунун баарын жок кылыш керек да. Жаңы мамлекетти курушубуз керек. Рахмат. Саламатсыздарбы? Чын эле 2022 жыл аябай мындай чоң, оор, катаал жыл болду да. Көп нерселерге биздин көзүбүз ачылды деп айтсак болот. 2022 жыл Кыргызстан үчүн да улутту консолидация кылып, бириктирип,
бир кайра бир жаңылануу жылы дагы болуш керек болчу негизи ошондой мүмкүнчүлүк жаралган. Себеби бирок биз аны колдоно алган жокпуз. Баягы биз постсоветтик баягы процесс чынында эми тарап атат окшойт да. Биз анткени жанагы 21-кылымдагы ушундай бир оккупациянын, ушундай бир агрессиянын боло турганын биз деле көзүбүз жеткен эмес да, билген эмеспиз. Бирок болду. Ал жерде биз эмнени көрдүк? Коррупция менен чырмалышкан өлкөнүн көп мындай күчү, жанагыдай экинчи армия деген бул көбүнчө миф экен да. Мындай биз көрдүк да, коррупциянын каяка алып бара турганын дагы көрдүк. Пропаганданын күчүн да көрдүк. Украинаны болсо биз баягы эч ким ойлогон эмес да, Украина мынчалык мына бүгүн 300-300 күн болуп калды. 1 жылдан ашты. 1 жылга жетип баратат мына. Мынчалык туруштук бере турганын, бир улут өзүнө ишенсе, канчалык туруштук бере турганын биз мындан ойлогон эмеспиз. Ошол Украина өзүнүн өрнөгүндө мындай бир улуттарга, бизге окшогон улуттарга кандайдыр бир деңгээлде ишеним тартуулат да. Биз кааласак, ар бир улут өзүнө ишенсе, мына консолидация болуп, мындай сырткы күчтөргө караганда чакырыктарга туруштук бере ала турганын көрсөттү. Биз өзүбүз дагы ошол убакта өлкөбүз канчалык чабал экенин дагы көрдүк. Экономикабыз канчалык, жанагы бул жерде айтып кетпедиби кесиптештер, көз каранды экенибизди. Сырткы күчтөргө, жанагыдай Кремльге окшогон баягы саясатка биздин өзүбүз мындай ошол жерде 2022 жанагыдай окуялар башталганда ошону колдонуп экономикабызды переориентация кылганга бир чоң мүмкүнчүлүк жаралган. Бирок биз муну азыр жасап атабыз, баштадык. Бирок мен ойлойм, мындай жетишерлик деңгээлде чечкиндүүлүк менен иш алып барбай атабыз да. Себеби дегенде дагы эле кылчактап баягы бирөөнүн көзүн карап ошол инерция менен кетип баратабыз. Биз ошол окуялар башталып кеткенде биз көрдүк, жанагы айтпадыбы, улуттук кызыкчылыгыбыздын бизде тилекке каршы аныктамасы да жок экен да. Биздин улуттук кызыкчылыгыбыз эмне дегенде биз буга жооп бере албайт экенбиз. Көбүнчө биз баягы чоң өлкөлөрдүн жетегинде эле ээрчими саясат менен кетип ушуга көнүп калыптырбыз да, тилекке каршы. Өзүбүз күн тартип алып, улуттук консолидация кылып, баягы улутка бир багыт берип, мисалы, азыр биз кайсыл багытта кетип атабыз деген суроого биз тилекке каршы мындай так, анык тилекке каршы жооп бере албайбыз да. Ушул менин оюмча эң чоң 2022-нин проблемалары. Биз чакырыктарды көрдүк, проблемаларды, көйгөйлөрдү көрдүк, канчалык биз көз каранды экенибизди, канчалык чабал экенибизди, жана орусча аябай жакшы сөз бар, уязвимый деп коет го. Ошону биз көрдүк да. Таалуу жерлерибиз абдан көп экенин көрдүк, бирок биз ошондон тилекке каршы мындай сабак чыгара албай атабыз да азыр. Анан дагы эле баягы бир чети баягы өзүбүздүн ошол мисалы Кремльден ачык коркконубуздун да курмандыгы болуп атабыз. Бир чети биз баягы жанагыдай антисанкцияларга кабылып да калгыбыз келбей атат. Бир чети биз баягы жаркын тарапта болгубуз келип атат. Бирок биз чын айтканда мындай өлкө катары кылчактап баягы коркууларыбыз аябай көп болуп атат да. Биз эртең тилекке бизди эгер биз жок деп койсок же өзүбүздүн улуттук позициябызды айтсак, биз чалып кетебизби деп дагы коркуп атабыз. Ушундай мындай тобокелчиликтер, рисктер көп. Ал эми нормалдуу нерсе, бирок менин эң 2022-де эң мындай кейиштүү болгон нерсе ушул суроолорго биз мындай албетте жооп дароо табылбайт. Бирок биз жооп издегенге дагы тилекке каршы мындай аябай деле аракет короткончо болсо биз инерция менен эле утурумдук маселелерди чечип, утурумдук көйгөйлөрүбүз менен эле алышып келатабыз да. Мындай глобалдуу бир күн тартипке киргизип, мындай мындан ары Кыргызстан мына 2030-га чейин ушул багыт менен кетет деген бир багытыбызды, бир визиниябызды бир мындай формулировать эте албай атабыз. Эң чоң ички саясаттагы эң чоң проблема албетте жанагы Тажикстандын экинчи жолу бизге агрессиясы. Мында дагы биз баягы былтыркыдан сабак алып турбуз, бирок аягына чейин албаптырбыз да. Биз ушу өлкөбүздүн өткөргөн оор сыноолорунан тилекке каршы 30 жылдын ичинде мындай кандайдыр бир улуттук бир сабак алуу эмесин чыгара албай койдук да, такырчы. Биз үчүн бул эмне дегендик? Биз мындан кандай сабак чыгарышыбыз керек? Бул окуялардын кайталанбаш үчүн биз эмне кылышыбыз керек деген нерселерге биз мындай жаманбы жакшыбы чогулуп отуруп мындай жооп издеген жокпуз да тилекке каршы. Бул мен ойлойм 2022-нин эң чоң утулуштарынан бирөөсү да. Анан биз 30 акыркы жылда, өзгөчө акыркы жылда жакшы дагы окуялар болду. Бир топ окуяларга аябай эле бай болду. Мисалы Кумтөрдүн национализациясы болду, жанагы окуя болду, Тажикстандын агрессиясы болду. Бирок биз дагы эле 30 жылда жана чоң жетишкендиктерибиз бар, жарандык коом, сөз эркиндиги деген. Биз буларды алып эле мындай
дискредитация кылганга өттүк да. Биз эң чоң жетишкендиктерибиз, эң чоң табылганыбыз ушулар болчу да. Биздин улутту алдыга сүрөгөн, алдыга түрткөн. Бирок биз буларды эмнегедир мындай кайдыгер мамиле менен жок кылууга белсенип алдык да. Мындай кетип баратабыз, ушуну жок кылып кетип баратабыз. Бирок биздин бул улутту өнүктүргөн эң чоң динамикалар ушул да негизи. Мына мен эң эле мага кейиштүү болгону парламент, депутатыбызда турат. Бийлик эмнегедир парламентке көрсөткөн мамилесин бардык нерсеге көрсөтүп атат да. Парламентти тебелеп тепсек, мага эл өкүлү да. Жаманбы, жакшыбы, эл өкүлү шайланып келди. Биздин баягы бийликтин бир бутагы тең салмактуулук болуш керек деген. Бирок жарандык коомго да, сөз эркиндиги, массалык медиага дагы, негизги ишкерлерге деле ушундай мындай парламентке көрсөткөн мамиледи тилекке каршы көрсөтөт да. Ушул нерсени биз мындай мен кээде ойлой берем, ушул муну атайын кылып атабызбы, же билбей кылып атабызбы мындай нерселерди. Мындайча айтканда акыркы айтар сөзүм ушу 2000 пандемиядан бери, пандемия болду. Мына пандемияда жарандык коом аябай активдүү жардам берди. Тажикстан агрессиясына жарандык коом эл аябай туруп жардам берди. Биз буларды деген мындай бир тактап алышыбыз керек да. Биздин бүгүнкү күндө улуттун артыкчылыгы, күчү, баалуулугу эмнеде? Улуттук кызыкчылыгыбыз эмнеде? Бизди артка тарткан нерселер эмне? Анан баягы чын эле 2022-де мен үмүттөнгөнүм, аябай 2021 бүтүп атканда баягы конституция болду, саясий реформа эмелер бүттү. Ошондон кийин мен ойлогом, кандайдыр бир бийлик жоопкерчиликти бир колго алгандан кийин системдүү бир реформаларга барат деп ойлогом да. Системдүү, жанагыдай чечкиндүү бир кандайдыр реформаларга барат деген ойлогом. Бирок ал нерсе болгон жок. Эми жөнөкөй жаран катары, мисалы мен жөнөкөй жаран катары турмуштагы өзгөрүүлөр, эмедеги баягы жакшыруулардын баарын турмуштан көрөм да. Больницага барабыз, мектепке барабыз, транспорт колдонобуз, ошол эле мына ыш маселеси. Бул баары баягы эле 30 жылдан бери келаткан эле маселелер да. Мындай бир структуралык бир чечкиндүү бир реформалар тилекке каршы ишке ашыра элек. Эгерде реплика жок болсо, мен сунуштайт элем. Барбы? Анда айтыңыз. Ошончо айтып коеюн мен. Баягы сразу эле била плюстарды айтабыз деп туруп биз эмне кирип кеттик. Минустарга да бирок мындай объективдүү түрдө дагы көп нерселер айтылды. Мисалы үчүн поэтапно кете турган болсок, кумтуур маселени мисалы үчүн Руслан өзү дагы айтып кетти, бул жакшы мындай окуя болду деп эсептейм да. Жакшыбы, жаманбы, бирок баягы национализация деген маселеси болду. Андан тышкары канча жылдан бери чечилбей аткан Өзбекстан менен Кыргызстандын чек ара маселеси. Ошондо дагы баягы үлгү катары, ошол эле агрессор катары Тажикстан турганы дагы Өзбекстан менен жакшы мындай орусча айтканда дружественная нота дейт го. Ошо менен чечип туруп чек араны бөлүп алганыбыз дагы, аныктап алганыбыз дагы, бул дагы баягы вопрос безопасности в первую очередь. Кыргызстанды мисалы үчүн мамлекет Өзбекстан жагынан дагы эч кандай мындай спорный маселелер дагы көтөрүлбөйт. Эгерде биз жакка ишенбесек, ошол эле Өзбекстандын өкмөтүнө Ариповду айта турган болсок, ал дагы айтты. Стратегически был вопрос решен совместно. Мы избежали вопроса кровопролития, дальнейших угроз, которые может быть между Кыргызстаном и Өзбекстаном деген жакшы сөз айтылды. Кемпир-Абад маселеси боюнча дагы айтылды. Тилекке каршы бизде чек араны маселеси калып кетип туруп, биз Кемпир-Абадка эле акцентти коюп алдык да. Кемпир-Абад маселеси эмне болду? Бирок ал дагы 50% менен чечилди. Мен мисалы үчүн объективдүү түрдө баягы табигат изилдөө катары айта турган болсок, по своей природе, эки жакты дагы салыштырмалуу айтып көрдүм да. Азыр деле баягы өзбек аналитиктер менен дагы көп форумдарда жолукканда дагы речь идет только о совместном использовании вопроса Кемпир-Абад. Андан тышкары бюджетти айта турган болсок, билесиңер, бюджетти профицит маселеси менен дагы көп мындай с добавлением менен чыктык да. Азыр мисалы үчүн до 500 миллиардов консолидированный бюджет деп туруп көтөрүп чыкты. Андан тышкары госслужащийлердин айлыгы көтөрүлдү. До 500. 35 миллиардов. Нет, она айтылды. 403 миллиарда, которые есть, закладывается на план 23 год, который будет, да, до 503 миллиардов деп айтылды, да. Это официальный бюджетте дагы айтылды, парламентте дагы айтылды, андан тышкары. И если мисалы үчүн Баткен окуясын албай турган болсок дагы учурда, мисалы үчүн пенсионерлер менен государственный служащийлердин акчасы дагы көтөрүлдү, айлыгы. Мисалы үчүн өзүм мамлекеттин жумуштарынан айта турган болсок, ошол эле парламентте секретариаттан баштап, ошол эле менин несиде иштеп турган эмнеден 15 миңден 45 миңге эксперттин акчасы көтөрүлдү. Бул мындай ощутимый эмне да көтөрүлгөн. Азыр мисалы үчүн мамлекет жумуштан бирөөнү кет десең кетпейт.
ошол эле парламенттен консультант болуп кетпейт, эксперттен кетпейт. Бул дагы мындай положительный эффект дагы деп айтсак болот. Ооба, тилекке каршы бир күндө эле бар жок алмашып кетпейт экен, бир жылда. Мына Руслан туура айтты. Бул маселени мисалы үчүн келип атабыз, положительный эффект кылып эле келип атабыз, бирок дагы эле убакыт керек экен деп. Улуттук идеология боюнча дагы туура эле айтылды. Мен ойлойм, бара-бара мы сформируем, потому что дело в том, что с вот этими событиями, произошедшими между Украиной и Россией, алар дагы формация турунда тышкы саясатын бизге алмаштырылды. Байкадыңарбы, азыр мисалы үчүн агрессор түрдө эмес, коммуникативдик түрдө. Көрсөңөр, көп проекттер керек болсо ошол эле батыш аракет кылып бизди Кыргызстанды өзүбүз жакка тартып кетебиз деп. Мисалы үчүн Госдепартаменттин өкүлү эмне деп айтты? Мы заинтересованы в том, чтобы разделить экономику стран Центральной Азии деди. Мы крайне заинтересованы в этом. Бирок убакыт көрсөтүп атат, заман көрсөтүп атат, азыр бул учурда мындай бөлүнүп жалгыз өзүң бир ишти кыла албайт экенсиң. Сөзсүз күчөйүп маселе мындай кошулуп бир муштум болуп эле маселени чечет экенсиң. Ошол себептен мына тура маселесин көтөрүп атпайбы. Азыр карасаңар, организация тюркских государств аябай эле күчөйүп кетти. Ошондон тышкары дагы на основе этого двухсторонние встречи дагы көп болду. Ошол эле Азербайжан менен Кыргызстанды госвизитин ала турган болсок, мисалы үчүн кыргызско-узбекский фонд, его реализация. Андан тышкары азербайджанско-кыргызский фонд, да, который в размере 20 миллионов сомов и так далее. Строительство школ. Есть минусы, никто не отрицает, но есть и много положительных эффектов тоже. Мен жакшы маанай менен айттым эле кеткен жылда эми теманы мен баштаган жокмун. Айлык көтөрүлдү, жакшы бул. Бирок нарктар 2 эсе көтөрүлдү бир жылдын ичинде. Ага чейин көтөрүлгөн. ГСМ 300 айкын айыл чарбалыкка кымбаттап кетти, дары семирткичтер кымбаттап кетти, жашоо кымбаттап кетти. Демек бул айлык көтөрүү бул жетиштик же батырлык деп эсептебеш керек. Мамлекеттин милдети түзмө-түз бар. Жарандары татыктуу жашаш үчүн табыш керек акчаны. Бюджет боюнча жакында биз бюджетти бекитип бердик. Буюрса профицит менен чыгабыз деген жигитибиз, өкмөт башчысы. Минус 30 миллиард менен чыгып атат да. Улактарды табабыз депчи. Андай болбойт да. Эгерде мыйзамды аткарбаса жоопкерчиликке тартылыш керек да. Жомок айтып атат да. Үчүнчүдөн, кандай десек деле турмуш адам менен жашап атат. Быйыл мөмө жемиштер жакшы болду, элибиз кичине тиричилик кылып атат. Россияда Украина менен тиреши болгон сайын биздин жарандарыбыз кыйналып атат. Көбү качып келген буяка. Эми бизде чын айтканда жарандык керек болгондо Россияныкын алып алган балдар. Анан аскер иштер башталганда кайра келе баштады. Демек алар орун сурап атат. Биз каерде жашайбыз? Менин үйүм кана, менин жерим кана, менин келечегим кана деп. Демек проблема көбөйөт. Кандай деп айтсак деле, мисалы үчүн, эмне үчүн биз Кыргызстан, жакынкы кошуна 28 миллиондук Өзбекстан, 21 миллиондук Казакстан, 9 миллиондук Тажикстан менен сүйлөшпөй, каяктагы бир мамлекеттик катчынын, Американын, ал мамлекет менен бизде келишим жок. Анын бир жардамчысы келип бизди мактап койсо сүйүнүп отурабыз. Бизге эң жакынкы кошуналар менен мамиле түзүшүбүз керек. Анан жигиттерге айтат элем, силер агрессор деген сөздү колдонбосоңор, себеби келишим бүтө элек. Протоколдорго эми гана кол коюлат. Эгерде биз кайра агрессор деп турсак, эртең ал келишимде ишке ашпай калат, анан дагы биз күнөөлүү болуп калабыз да. Силер эмес биз. Ошондуктан ал маселе чечилгенде бир жагы жакшы жери бар. Бирок Кемпирабад боюнча жерди жоготтук деп мен ачык эле айтам. Кетти ал жер. Стратегиялык жолдун жанында, бир 50 метр жанында башка мамлекеттин жери бар. Бүгүн Шавкат Мирамонов иштеп атат, мамилеси түз. Эртең алардын ичинде деле маселе көп да, эрте деле оппозиция күчөп кетсе, алар башкача айтып калышы мүмкүн. Ал жер биздики болгондон кийин келгиле бир чарба тосуп коелу деп. Демек мен аны ийгиликтүү жетти деп мен жеке пикирим боюнча болгон эмес. Бул маселе оңой эмес. Чегараны чечиш керек, эртеби кечпи. Бирок согушуп аткан мезгилде эмес, тынччылык мезгилде чечиш керек да. Агрессор деп Тажикстанды биз айтып атабыз. Бирок 100 киши каза болгон ким жооп берди? Бир офицер жооп берди? Бир генерал жооп берди? 100ге жакын адам кетти. Ким жооп берди? Өнүккөн мамлекеттерде бир кайсы бир генерал болобу, маршал болобу, генералист болобу жооп берип, мен көрө албай калдым. Мен байкай албай калдым. Мен ката кетирдим деп айтыш керек, мойнуна алыш керек да. Эки тарапта, Тажикстанда да, бизде деле. Биз болсо батырбыз деп айтып атабыз баарыбыз да.
кыйын экенбиз деп. Айлык көтөргөнү бул өтө жакшы. Бирок көтөрбөсө, анда эл көтөрүлмөк да. Ал көтөрүшкө милдеттүүбүз. Кеч болуп атат, бирок ушул жакшы. Ал жерде да кызыктуу нерселер бар. Кийинки жылы кайсы булактан биз аны толтурабыз деп. Консолидированный бюджет деген түшүнүк жок. Пайда кылып ал десе көбөйөт да. Соцфонддун биздин социальный отчисление кошуп алып бюджет деген бул кандай сөз? Ал биздин акча. Ал мамлекетке тиешеси жок. Ар бирөөбүз тыйындап топтогон каржылыкка топтогон акчаны бюджетке көрсөткүч көбөйтүш үчүн көбөйтүп койгон. Эми аларга может быть Акылбек Үсөнбековичке ушинтип сүйлөгөн жеңил болушу мүмкүн. Бирок дагы бир нерсе алып кетели. 10 жыл мурда биз топтогон акчалардын эгер валюта өткөрсө азыркыдан көп деле аз эмес болчу. Ал мезгилде 37 сом 1 доллар болчу эле, азыр 87 сом 1 доллар болуп атат. Демек, суммарный масса акча көбөйгөндүр. Бирок покупательная способность, товарная ценность на мировом уровне, она примерно такой же калып атат. Миң мертебе шүгүр биздин жердештерибиз, биздин балдарыбыз, кыздарыбыз Москва, Россияда иштеп аткандар. Бир бюджетке барабар акчаны жыл сайын которуп атат. Ошондуктан орустар менен, Орусия жетекчилери менен, Украина жетекчилери каргыш болуп, уруш болуп атканда, согуш болуп атканда биздин балдарына азабын тартып атат. Анан кандай десек деле, кайсы геосаясат деп, кайсы союзга кирсек деле, биздин 1 миллион калкыбыз тандоону жасады. Алар баардыгы ошол жакта иштеп атат, жарандыкталды. 300-400 миң адам жарандыкталды. 500 миң. Эч кимден сураган жок. Ну, фактически ушундай да. Алар бирөөдөн сураган жок. Алар ушу ыңгайлуу жерге барды. Кытайга эмес, Америкага эмес, Украинага эмес, Россияга барды. Демек, аны эске алышыбыз керек да. Анан албетте СССР ыдыргандан кийин баары биз мамлекет бир мамлекет болгондон кийин азыр ар бир бөлүнүп кеттик. Бишкекте 20 завод иштеген болчу, бир да завод азыр иштебейт да. Бирок иш көбөйүп атат. Ошто 2-3 чоң 18-16 миң адам иштеген комбинаттар иштебейт, бирок иш түтүн көбөйүп атат. Экология бузулуп атат. Денебизди уулап атабыз. А биз болсо жогорку кеңеште бир күн кечке чейин талкуулайбыз, анан кийин ынтымакка чакырып эки тарап кетебиз да. Жоопко тартыш керек да. Эгерде экология жетекчиси милдетин аткара албаса, аны кама деп айткан жок эч ким. Кызматыңды бошотуп бер деген сөз. Чоң атадан калган кызмат эмес. Бирок ага да бара албайбыз, анын кожоюну башка. Эмне алмаштырсам болмок эле, ал туура эмес да. Бүгүн улуу 20-жылдагы кылымдагы улуу инсан Сталиндин туулган күнү. Ошол киши өлгөндө ичине айлыгы калыптыр, өтөгү калыптыр, башка кийимдери калып. Бул да эчтеке байлыгы жок. Бирок ал кызмат кылган, дүңгүргөн, дүйнөнү дүңгүрөткөн мамлекет курган. Ошого аракет кылыш керек да. Биз деле Кыргызстанда эми дүйнөдө биринчи экономика кыла албайбыз. Бирок өзүбүздүн формасын табабыз. 450 миң калк жашаган Сингапур гүлдөп чыккан. Себеби алар уялбай эле Англиядан акча сурап, Англиядан келгиле, кетпегиле деп суранып аткан. Базарды алып кетпегиле деп. Кечке ушу 450 миң азыр дүйнөгө чыгарган продукция. Бизде эмне чыгып атат азыр? Кытайдан келген көйнөктөрдү биз тигип коюп жөнөтүп атабыз. Бул деле жакшы. А биз бүгүн мына өкмөт алып келип атат, салыкты өзгөртөлү, бир аз көтөрөлү деп. Салык менен көтөрөбүз. Анын Азиз айткан жанагы жакшылыктарды ушу бир салык менен эле жокко чыгарып таштайт да. Кичинекей салык азыраак болсо деле, ал жанагы мультипликативный эффект болуп туруп, кылган эмгегин уже көңүлү калат да. Каны көбөйткөн мага эмне кереги бар да. Ошондуктан биз баары бир ошондой болсо да мага жакпаса деле, биз кичинекей калк болгондон кийин биз ынтымакка милдеттүүбүз. Ошондуктан мына бул эне абдан туура айтты. Ынтымак издей турган кадамдарды мен байкабадым. Келгиле, болгону Кыргызстанда 200-300 саясатчы болсун, отуруп сүйлөшкүлө, акылдашкыла, пикир алмашкыла, бирок бири-бирин угуш керек да. Анан бул мени жамандап койду, мен ушуга камайм деп бул таарынса, бул болсо тиги менен учашпай койду деп ага таарынса, бул анда ынтымакка бара албайбыз да. Биз дайыма мактанабыз, кыргыздар илгертен бери ынтымактуу, андай эмес. Өткөндө Баткен тополоң болгондо, Коголон болгондо, жогорку кеңештин алдында 300 адам топтолду. Баары тең биз чыкканда сөгөп атат бизди кадимкидей. Бизге курал бергиле, биз Баткенге барабыз деп. Военкоматтын автобусту коюп берди. Канча киши кетти? 12 киши. Эч ким барбады. Кыйкырган бир. Анан мына контракт, кол кой, паспортуңду бер, жөнө. Барбады. Бул жаман көрсөткүч да. Демек бизде
дагы бир нерсе жетишпей атат, мамлекеттик идеология жетишпей атат. Бир элбиз, бир калкпыз, бир келечегибиз деген түшүнүк жете албай атат да азыр. Бул бир гана бизде эмес, көптөгөн мамлекетте. Бирок биз табышыбыз керек да. Ансыз келечек болбойт. Рахмат Ирек мырза. Исхак акем аябай мындай жакшы сөз айта кетти бүгүн, жана жоопкерчилик жөнүндөчү. Чын эле бизде коомдо, жалпы кыргыз элибизде ишенимдин кризиси болуп турат. Ал көп жылдан бери ишенимдин кризиси да. Биз бири-бирибизге ишенбей калганбыз. Эл бири-бирине ишенбейт. Эл депутаттарга ишенбейт, эл президентке ишенбейт, эл эч кимге ишенбей калды да. Ишкерлер өкмөткө ишенбей калды. Эмне үчүн? Анткени айтылган сөздөр аткарылбай атат. Илгери сөздүн наркы аябай күчтүү болчу. Сөз айта калып туруп, тура эмес айта калса, жана жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлсүн дегенде болуп туруп, ошондой намыскөй эл болчубуз да. Бирок азыркы учурда болсо мындай аферисттер көп болгондой болуп калды. Анткени бир нерсени айтат, мен муну кылам деп коет, анын ал жаза албайт. 400 миллиард сом бюджет кылып берем дедиби? 35 миллиард дефицит менен жабылып калдыбы? Бул Кыргызстандагы тарыхындагы эң чоң рекорд коюлду да. Дефицит боюнча рекорд. 2020 жылы жарым жылга пандемия үчүн экономика мындай туруп калганда, эсибизде барыбызда бар да. Эч нерсе соода жүрбөй калган, сырттан эч нерсе кирбей калган, сыртка эч нерсе чыкпай калган деп койсок деле болот. Кыргызстандын ичинде деле жалпы мындай ресторандар иштебей, мындай баары мындай локдаун болуп калганда дагы ошондо 30 рекордтук ал кезде 30 миллиард сом жарым жыл мындай эч нерсе иштебей калганда ошондо бюджет 30 миллиард сом дефицит болгон. А бул жолу болсо 35 миллиард сом мындай вроде эч кандай мындай локдаун жок, баары иштеп атат, бирок 35 миллиард сом дефицит болуп турат. Анын жоопкерчиликти ким тартат? Айтып коюп туруп эле анан кайра депутаттар ошол өкмөттү кайра макулду кийинки 500 миллиард чыгарам деген мындай кулагына илген лапшагына ишенип кете береби? Жок, депутаттар колдободубу? Депутаттар колдоп, эмки 2023 жыл профицит менен чыккан. Эми ошол үчүн депутаттарга да ишеним азаят да, элдин арасынан турабы? Анткени айтат, ооба силер трибунага чыгып бирдеме деп сүйлөп койсоңор, бирок жоопкерчиликке тартпай атасыңар. А силердин негизги функциясы ушул өкмөттү көзөмөлдөө. Айтып аткан иштерди аткарып атабы же аткарбай атабы? Ошол эгерде аткарбаса, жумуштан алыш керек, кызматынан кетириш керек деп. Бизде чиновниктер, депутаттар баары эле сөздөрдү айтып, аны ошону аткарбаганга көнүп алды. Качан гана бизде мындай саясий маданиятта айттыбы, ошону аткармайынча, аткарбаса өзү керек болсо отставкага берген ушундай маданият болуш керек да. Ошондо бизде мындай депутаттарга да, чиновниктерге да сый урмат мамиле пайда болот. Азыр болсо депутаттарга, чиновниктерге дагы аферисттердей эле мындай айта берет, кайта берет дегендей мамиле болуп калды. Президент керек болсо, президент деле канча сөздөр азыр тиги факт чек кылсак деле канча бул келгенден баштап, бийликке келгенден баштап канча сөздөрдү, убадаларды берди. Ошонун канча пайызы аткарылды? Вот ошол жагынан дагы биз мындай суроону коюп, эл жарандык коом суроону коюп туруп талап беришибиз керек. Качан гана жоопкерчиликти тартмайынча бизде ишеним пайда болбойт. Бизде плюс системадагы, мына системаны, конституцияны өзгөртүп атканда президент эмне деп айтты эле? Баарына ким жооп берет? Мен жооп берем деген. Бизде мына ушундай азыркы экономикадагы кризис, азыркы мындай дефицит болуп аткандыгына президент жооп бериш керек. Бирден бир ошол жооп бериш керек. Азыр демократиялык жолдон биз тайып башка жака кетип аткандыгына ким жооп бериш керек? Президент жооп бериш керек. Анткени өзү сөзүнөн айткан, мен журналисттерди куугунтабайм, оппозицияны куугунтабайм деп. Бирок азыркы учурда эмне болуп атат? 26 активист эмне үчүн отурат? Азаттыкты эмне үчүн жапты? Өзүнүн сөзүнө каршы иштер болуп атпайбы? Анан четте туруп эле мен сотко, анан следствиеге мындай кийлигише албайм дейт. Биз баарыбыз, биз мындай сокур эмеспиз, биз жинди эмеспиз, эл биз билебиз. Ошонун баарына түздөн түз президент жооп берет. Түздөн түз президент айтат, мону камагыла, тигини кылла, муну кылла деп туруп, эгерде ага каршы болсо, президент айтып койсо, бир заматта эле сот башкача чечим чыгарып туруп, аларды коюп салат эле. Бирок тилекке каршы биз азыр мындай мурас катары, мындай эң негизги баалуулук катары демократиябызды дагы талкалап,
эгерде ага чейин бир жол оор жолго дагы түшүп алсак дагы, бирок ал жолдон да тайып азыр авторитаризмдин жолуна кирип барып атабыз да. Түздөн түз авторитаризм, учурунда Текебаев айткандай эле түз эле Түркменистандын жолу менен кетип барып атабыз. Аны президенттин эч кандай көзөмөлсүз болуп аткан, азыр самолетторду сатып алгандыгы, вертолетторду, тетиги аябай кыйын $10,000 кийимдерди эл кыйналып атса, элде мындай кризис болуп атса, ар бир үчүнчү жараныбыз жана кедейликтин чегинен ылдый жашап атса, ошондой учурда мондай кандай десем кымбат нерселерди бюджетке нагрузка кылгандыгы бул туура эмес. Андан тышкары менин оюмча айлыктарды дагы мамлекеттик ишмерлердин, кызматкерлердин айлыктарын көтөргөн дагы бул популизм. Эмне үчүн? Анткени ага чейин деле айлык бар болчу, бирок премиялар да бар болчу. Азыр болсо айлыкты көтөргөн менен мурунку эле айлык плюс премиянын деңгээлинде эле болуп калды. Азыр премиялар белинбейт. Бирок айлык ооба көтөрүп койду, бирок мындай де факто мурунку канча акча алса, ошондой эле көбүнчө мен мына көп мамлекеттик кызматкерлер менен сүйлөшүп жүрөм. Почти ошондой. Кичине мүмкүн 2 эсе эмес, бирок мүмкүн там 10%, 15% кичине көбөйдү де факто. Бирок по факту анча мындай 2 эсе көтөрдүк деген бул жөн эле прессага айтылган сөзү. По факту андай көтөрүлгөн жок. Андан тышкары 2022-жылы эң ишкерлер тарабынан айтып коеюн, эң кооптуу нерсе бир нерсе болду. Бул прецедент. Бул жана саясатка эч качан аралашпаган, мамлекеттик кызматта эч качан иштебеген Абдуллаев Журат Үмүт иконун ээсин террористтер кылып камап, анан почти $10 миллион акчасын, 800 миллион сом акчасын бюджетке бир киргизип койгону эмне мыйзамдын негизинде ал болду? Мен мисалы үчүн менде көп суроолор болуп калды. Ошол ишкерлерге биз айтып атабыз, инвестициялык климатты жакшыртабыз, инвестицияны тартабыз деп. Ошол бир эле нерсе Кыргызстандын ички ишкерлерди сыртка качыртты. Ушул эле бир нерсе ички инвесторлор сыртка качыртты. Бул ушул окуя сырттан келген инвестицияларды жок кылды. Рахмат. Руслан мырза, сиз айтып кетсеңиз, кемчиликтер албетте көп айтылып кетпеди эки жерденчи. Негизи жакшылык, мындай жетишкендиктерибиз да, жакшылыктар да болбоду ушул жылычы. Ошол боюнча да сиз токтолуп кетсеңиз. Кыргызстанда баягы эме да. Аман калганыбыз. Кыргызстанда баягы бир президент айтат го, чын эле мен көп деле аябай симпатиям жок, бирок биз Кыргызстанды Кудай эле сактап келатат деген бир сөз бар. Мен ошого аябай толук кошулам да. Эми Кыргызстанда мен бир нерсеге аябай таң калам. Кыргызстанда тарых ушунчалык окшоштук менен кайталанат да. Мен ушунун мындай эмесин жандырмагандай чече албай аябай ора болдум да. Ушунчалык окшоштук менен кайталанат. Менин жеке оюмда тилекке каршы биздин өлкө жетекчилигинин башына келген бир дагы президент өзүн президент болгондой эле түшүнгөн жок окшойт да. Мен жеке баамда. Биз мындай элбиз да, Кыргызстанда ресурс жок, газ жок, нефть жок. Биздин негизги эле ресурсубуз бул биздин элибиз, ошону угат. Мына өткөндө жаңы бир статистика чыкты, муну бир басылма басып чыкты. Кыргызстанда ишкерлердин 74% Бишкек жана Чүй областында экен да. Калганы 4%-дан, 3%-дан болуп эмеге областтарга тараптыр да. Бул аябай коркунучтуу факт да. Бул эмне деген? Кыргызстан текши өнүк жатат дегендик да. Бирок ошол эле убакта Кыргызстанда эл, калк, ишкерлер өз алдынча оокат кылганды үйрөнүп калды деген дагы сөз да. Бул биздин эң жакшы жетишкендигибиз. Акыркы 2022-де болуп аткан чоң проблемалардын ошол эле Тажикстан менен болгон жанагы согуш да. Андан кийинки могу проблемалардын баарында биздин калк өзүнүн күчүнө таянып, өзүнүн проблемасын өзү чечкенге аябай мындай көнүп калыптыр. Эми ушул артыкчылыкты менин оюм боюнча бийлик мындай жакшы нукка буруп канализ кылып мындай колдонуп кетиш керек эле да. Бирок эмнегедир азыркы бийлик деле мурунку бийликтердин катарына түшүп,
кемчиликтер болбой койбойт, албетте болот. Бирок аны айтканды кемчилик менен эмес, кемчилик айткандар менен күрөшүүгө өтүп алды да. Мурунку эле президенттердин кылган катасына түшүп алды тилекке каршы. Кыргызстанда жарандар, Кыргызстандын калкы, жарандык коом дароо эле өнүгүүнү эч ким күтпөй эле. Биз өзүнүн проблемаларыбызды, өзүнүн кемчиликтерибизди аябай жакшы билебиз. Биздин бүгүнкү күткөнүбүз эмне? Жөнөкөй жарангадар, биз ошол өнүгүү жолуна түшөлү. 3 жылдан кийин жетебизби, 5 жылдан кийин жетебизби, 10 жылдан кийин жетебиз, бирок ошол жолго түшөлү да. Биздин эң чоң проблемабыз ошол болуп атат. Биз ошол жолго түштүкпү, түшпөдүкпү деген соого анык бир так бир жол болбой атат да. Мына азыр биз 2022-ни талкуулап атпайбызбы могул жерде? Мына эл өкүлүбүз отурат, чиновникибиз отурат, мурунку экс-министрибиз отурат. 2022-нин жыйынтыгын талкуулап атабыз. Мисалы биз эсибизде барбы 2020-да биз улут катары, өлкө катары кандай максаттарды койдук эле негизи? Биз каяка барабыз дедик эле 2022. Менин оюм боюнча эң чоң көйгөйүбүз ушул болуп атат да. Биз күнүмдүк оокат менен эле кетип атабыз да. Турумдук нерселер менен эле кетип атабыз. Эң могул жерде Тилеки мырзага мен бир нерсе болчам, азыр аябай бир тенденция пайда болуп калды. Президенттин чыгарган, президент эми азыр өлкө жетекчиси да, чыгарган чечимдери тилекке каршы аябай мындай сапаттуу, сапатсызбы деген суроого биз так жооп бере албай атабыз. Мисалы, эки эле жөнөкөй эле турмуштук эки мисалды айтайын. Жаназа боюнча жаназада мал союлбайт деген чечими чыкты. Көп жарандарга жаккан алчы, аябай жаккан. Туура деп эсептейм. Баары колдогот. Бирок азыркы абал эмне анын? Аны ким көзөмөлдөп атат азыр? Жыйынтыгы эмне болду? Ошол чыкты, айтылды. Ошол бойдон бир ай, 2 ай катуу массалык маалымат каражаттарында тиякта тигини кармады, муну кармады, анан мынтип түшүндүрүү иштери. Мен өзүм да ошол убакта жакын өтүп кетип, ошондо түшүндүрүү иштери келди. Жакшы иш болгон, мисалы, жакшы бир демилге болгон. Бирок жыйынтыгы эмне болду? Эч ким билбейт. Ошол ойдон калды. Экинчи маселе, муну президент аябай, мага деле аябай жаккан. Кагаз колдонбойбуз деди. Дата койду, июлдун канчасы эле. Кагаз келбейт деди. Бир дагы чиновниктин мен столунда кагаз көрбөйүн деди. Азыр эмне болду ал? Унутта калды. Биз чыгарган бул мындай ойлонбош керек да. Алардын чыгарган ар бир чечими Кыргызстандын калкынын жөнөкөй турмушуна таасир этет да. Аткарылганы же аткарылбаганы. Ошону булар жогорудагылар эске албай атат да тилекке каршы. Мунун дагы түшүндүрмөсүн бербей атат. Мына Кемпир-Абадтагы мен жеке пикиримде эң чоң проблема бул жерде коммуникация маселеси болду да. Азыркы деле президент деле, мурунку президенттер деле калк менен, коомчулук менен коммуникацияны жакшырткандын ордуна эң кыска жол менен чечти да. Бул кантип чечти? Жанагы биринчи тенденцияны айтпадымбы? Чечимдер сапаттуу же сапатсыз дегенге мен так анык жок. Экинчи, бүгүнкү күндө жаман аябай терс тенденция. Бүгүнкү күндө тилекке каршы Кыргызстан күч органдары менен башкарылып атат да. Күч органдары менен башкарылат. Бардык авторитардык өлкөлөрдө эле кыска мындай дароо бир жыйынтыкка чыгыш үчүн анан кийин көп дагы компетенция, сабаттуулук, коммуникация, креативдүүлүк керек болбогон нерсе бул күч органдары менен башкаруу. Коркутуу, отургузуу, оозун жаап, же болбосо дагы бир репрессия кылуу, ушуга өтүп алдык да тилекке каршы. Тилекке каршы ушуга өтүп алдык. Бул Кырымды Кыргызстан 30 жылдан бери кылып келген. Муну эч качан жемишин берген эмес да. Менин күткөнүм эмне болчу? Жаңы бийлик коом менен жаңы коммуникация кылмасын. Тажабай, чарчабай, креативдүүлүк менен, коом менен канчалык албетте коом каршы чыгат, коом оюн билдирет. Анткени Кыргызстанда 30 жылдан бери ошондой келген. Азыркы президент деле тегереги деле митинг кылган, забордаттаган. Бизге көнгө биз эч ким Кыргызстанда эч ким таң калбайт ага, митинг кылганга. Ким таң калат? Эч ким таң калбайт. Бирок бул келип эле баягы тартип деген, бийликтин вертикали деген эме менен, лозунгтар менен ушундай бир тилекке каршы коомду бириктире турган эмес, коомду ажырымда, коомдун ортосунда ажырымды көбөйтө турган жолго түшүп алдык. Биз эми муну канчасын далайын көрдүк дейм. Далайын эле көрдүк. Менин жеке пикиримде жаңы бийлик азыр тескерисинче коммуникацияны күчтөндүрүш керек болчу. Баары бир деле коом менен байланыштуу. Мына эгер бул айткандар туура эмес деп айта турган болсок, мына курултайды көрдүк го. Курултайда ошол эле маселелер көтөрүлдү го. Ошол эле 30 жылдан бери жыдып такыр бүтпөгөн маселелер, коррупция маселеси, инфраструктура маселеси, кайдыгерлик маселеси. Эң негизгиси билесиз эмне болду? Курултай өткөндөн практически 1 ай болуп калды бүткөнүнчү. Ошо 1 айдын ичинде мисалы курултайдан эмне жыйынтык чыгардык биз? Өлкө кандай жыйынтык чыгарды? Менин жеке пикиримде мына жергиликтүү бийлик органдары
иштебегени курултайда ачык даана байкалып калды. Иштебейт экен, жоопкерчилик жок экен аларда. Алар элдин эмес, президенттин буйругун аткарбайт экен. Биз ага кандай эме кылдык, чечим кабыл алдык, кандай сабак чыгардык? Ошондон кийин чаралар кабыл алындыбы? Мисалы, курултай болду, эл айтылды, элдин үнү болду, жаманбы жакшыбы коммуникация болду. Эми ошондон кийин бирдеме өзгөрөт деп күтөбүз да. Эми мен эгер азыртан эчтеке өзгөрбөсө, эмки жыл курултай уюштурулса, ушул эле проблемалар менен келет. Ушул эле проблемалар. Биз эмне кылып атабыз? Мына толгондогой проблемаларыбызда мен бир такыр унутпайм, могу бир канча ай мурун Кыргызстанда ушунчалык проблемалар, мына Орусияга байланыштуу, экономикага баа өсүп атат, инфляция, ыш маселесине. Бирок Кыргызстан эмне кылды биздин өлкөбүздө? Жанагы массалык маалымат каражаттары менен НКО боюнча 2 мыйзамды биз жумалап талкуулап туруп алдык да. Жумалап талкууладык ошон үчүн. Зарыл беле ошол 2 мыйзамны. Ошол НКОлордон анан массалык маалымат каражаттарынан келе турган зыян, коррупциядан же чиновниктердин кайдыгерлеринен дагы көбүрөкпү? Биз ошону мындай эме кылбай атабыз да, түшүнбөй атабыз да. Бийликтин кайдыгерлиги каякта болбой атат? Ушуга чейин мен аябай бир нерсеге таң калам. Бир дагы чиновник чыгып, туугандар, калайык кал, массалык маалымат каражаттары жаман эмес, айта берсин. Проблема булар биз айткан үчүн проблемалар чечилип атат. Айткан үчүн жерде такыр артка токойго эме айланып кеткен жокпуз. Же НКОлор биздин өкмөттүн колу жетпеген жерлерин көп маселелерди НКОлор чечип атат дегенге жараган жок да. Ушундай калыс бир сөзүн айтканга жараган жок деп айтачы. Канат мырза, сиз айтып кетсеңиз, ушул ааламда болуп аткан негизи чоң көйгөйлөр бардык өлкөлөргө, мындай Борбор Азиядагы өлкөлөргө мүмкүнчүлүк түздү. Көп өлкөлөр ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өзүнүн экономикасына болобу, негизи өлкөгө болобу таасирин жакшы нукка буруп алды да. Көп өлкөлөр. Биздин өлкө ушул мүмкүнчүлүктү пайдалана алдыбы ушул жылы? Мен баш бул сурооңузга жооп бериштен алдын мындай кошумча айтып коеюн, Руслан айтканда, Тилек мырзанын айтканда. Баягы президент мамлекет башчысынын жоопкерчилиги деген бул сөзсүз саясий жоопкерчилик бул бир. Бирок салыштырмалуу ушу конституцияны ала турган болсок, мына Исхак агайым эле жакшы. Ушул конституциянын содержаниясында көрсөтүлгөн за нарушение конституции и законов Кыргызской республики. Бирок мисалы үчүн салыштырмалуу 2010-2007 андай нерсе жок эле. Бул бир. Мен ойлойм, мамлекет башчысы президент жоопкерчиликтен качкан жок. Бул сөзсүз бир период менен эле келине турган нерсе. Бул баягы Кабмин жооп береби болгон аракеттерге дагы сөзсүз баягы жакшы жерлер дагы болот, кемчиликтер дагы болот. Бул биринчиси. Анан Тилек мырза жакшы сөздү айтты, салыштырмалуу Түркменистанга. Түркменистанга мен өзүм барып келдим. Ашхабадка декабрь айында 2022 жыл. Мындай деп сүйлөп атсак, аякта өзүм көрдүм да, аякта сөз эркиндиги эмес, граждандык секторду айта турган болсок, айтып атабыз, кылып атабыз, мына Тилек ачык эле сүйлөп атат, Руслан ачык эле сүйлөп атат, парламентте дагы ачык эле көп айтылат да. Бирок Түркменистанда андай жок экен. Керек болсо аякта сүйлөш биякта турсун. Кара машинеде жүрсө болбойт экен. Аны мен өзүм көзүм менен көрүп келдим да. Чындык. Бул баягы салыштырмалуу. Өзбекстан менен дагы ала турган болсок, ваши средства массовой информации, ошол эле госаналитиктер айтат да. Пишут в открытую, бизге караганда. Биз андай кылып жаза албайбыз дейт да. Бир эле Мано деген сайты бар, ошону эле карап турушат да, и то это дозволяется чуть-чуть. Фильтрованно берилет да, бирок эч учурда, мисалы үчүн СМИ критика катары дагы көтөрсүн деген баягы сөзсүз салыштырмалуу көтөрүшүбүз керек да бул маселени. Сөзсүз мамлекеттик органдар менен да ушу коомдун граждандык сектордун да ортосунда диалог болуш керек. Мисалы үчүн ушу Кемпирабад маселеси болуп атканда дагы диалог болду да, мамлекеттик башчысы келип ошол эле баягы граждандык активисттер менен маселе көтөрүлгөн, туура болбой калды жыйынтыгы. Орусча айтканда каждый остался при своем мнении, бирок диалогко келди да, сүйлөшөлүк деп. Мисалы үчүн бир мамлекеттик башчысы кылганмы ушундай? Андай болгон эмес. Анан баягы андан тышкары айта турган болсо курултай маселесинде. Курултай маселеси дежурный болгон жок да, ноябрь айында. 2000 туурабы Руслан? Дежурный болот, азыр чыгып макташат деди, бирок мактагандан бияктан турсун сөгүнүп да сүйлөгөндөр да болду, ачык эле. Дежурный болду деп эч ким айта алган жок. Туура, маанилүү маселелер мүмкүн болсо баягы коомдон айтылган жок. Могу багыт экетели улуттук идеологияны кылайлык деп туруп коомдон айтылган жок. Ар ким өзүнүн проблемасын айтып турган, бирок айтылды да, ачык мүмкүнчүлүк берилди. Анан салыштырмалуу
туура баягы инвестициялык климат ала турган болсок жакшы деп айта албайм. Бирок ошол эле салыштырмалуу айта турган болсок, Исхак агай жакшы билет, 2010-жылы баягы переворот болуп кеткенде дагы Роза Исааковна Отунбаева экономическая амнистия деп киргизген. Кто привлечен коррупционным этим, я издаю указ, декрет временного правительства был. Самостоятельно оплачиваете, пополняете бюджет, и на этом вы отходите от ответственности. Нариман Тюлеев ушундай болуп келген, эсиңерде болсо. Андан тышкары дагы бул бир эле эмне себептен булар төрөп эле бюджетке чыгып кетишип атат. Формасы мүмкүнчүлүк алмашкандыр. Анан кагаз түрүндө дагы Руслан жакшы сөз айтты. Мисалы үчүн кагазда жок экен. Мен 2016-дагы иштеп калдым. Азыр деле иштеп жүрөм. Азыр мисалы үчүн сетке цифровойго күчтүү аябай эле катуу алышыптыр. Только по СЭДу будем отправлять, то есть по электронке кагаз түрүндө жөн. Бара-бара акырын жок болсо керек буйрса. Бирок азыр деле дагы айтып атпайм, пока у нас не пощупаешь. Өзүң карамайынча эмне болбойсуң деп. Катя экөөбүз, Кайрыгүл экөөбүз, биз 2016-2017 парламентте иштеп калганбыз. Айлыгыбыз 20-25 миң эле, туурабы? Азыр мисалы үчүн мына Исхак агай өзү далилдеп берет. Жөнөкөй эксперт 80 миң алат, ар сайын. Руководитель секретаря 120 тысяч сомов получает. Мен өзүм байкадым. Мекенчил группасы түзүлгөндө дагы катуу конкурс болду да, ким болот руководитель секретариаты болуп катуу чабышыптыр. Бизде дагы ошондой. 15 миң алып аткан, азыр 0,5 ставка менен келгиле, бизде мындай. Илим изилдөөлөр менен келет да, госслужащий болбогондон кийин айлыгы менен. 0,5 ставкага эмне кылам, 27 миң, 25 миң аласыз десем, жок деп көнбөйт да, кетпейт. Премиясы дагы маселесин айта турган болсо, бул дагы мындай ар сайын бериле турган нерсе эмес да, он же поэтапно дейбиз. Туура баягы Баткен окуясы менен дагы азыр мисалы үчүн руководитель администрации ачык эле айтты. Госслужащийлер премиядан эми 2-3 ай жөнтүрүп тургула, Баткенге тууруну жөнөттүк деди. Ошол себептен мүмкүн баягы бизде дефицит дагы болуш мүмкүн. Сиздин сурооңузга жооп бере турган болсом, айтып атпаймынбы? Азыр болгон тышкы саясат бүт эле Россияны болобу, Украинаны болобу, Кыргызстандыкын алабы, башка эле формацияга келтирип койду да. Мисалы үчүн ориентири. Мисалы үчүн эки президент, Сооронбай Жээнбеков да, Алмазбек Атамбаев дагы самым стратегическим и главным партнером является Россия десе, биз андай деген жокпуз, байкадыңарбы да? Бул муну мамлекет башчысы андай деген жок. Бул дагы эле баягы многовекторная политика деп коет, мүмкүнчүлүк болсо Кыргызстандын кызыкчылыгы боло турган болсо, ошого бир аракет кылалы деген сөз болду да. Мисалы үчүн Сооронбай Жээнбековду ала турган болсок, же Атамбаевди ала турган болсок, только Россия менен эле иш кылабыз дегенде, туурабы? Туура, бизде баягы основной потенциал, баягы бизде продуктовый миграция деп коет. Биз аракетибиз өзүбүз мигранттар толугу менен Россияда, мындай жалпыстан айтам. Салыштырмалуу айта турган болсо, бирок переориентир катары дагы Россия өзү дагы кыйналып турат азыркы учурда, туурабы? Ошол себептен азыр ориентирдер дагы алмашы мүмкүн. Тилекке каршы окуя, повестка күнүнө эле алмашып турат. Эми ким билди баягы частичная мобилизация болот деп. Салыштырмалуу Казакстан, Өзбекстан менен ала турган болсо, Кыргызстан чоң проблемага түштү. Эмнеге дегенде, бир жараныбыз эки паспорт көтөрүп калды. Бирөөсү Кыргыз паспорту, бирөөсү Россия паспорту. Аяктан келип, мен Россиянын эмнесине конфликтине катышпайм деп кайтып келип атса, он дезертирство деп, за уклонение военной службы деп, его привлекают к ответственности. Бияктан качса, Кыргызстандын законодательством мы его привлекаем к ответственности за участие в третьих странах в вооруженном конфликте деген сөз болот да. Ошол проблемаларга келип калды. Мен ойлойм, бара-бара бул сөзсүз 2007-жылы в угоду мигрантов болгон да. Под настроение мигрантов мейли калтырып коелук деп. Эки паспорту көтөрүп калды. Бирок жоопкерчилик маселеси дагы международный праваны ала турган болсок, чоң эле проблемага келип калды. Мен ойлойм, азыр Кыргызстан өзүнүн кызыкчылыгы менен керек болсо ушу агайым аябай туура айтып кетти. Өзбекстанга упор кылып, Казакстанга упор кылып, керек болсо ушу Тажикстанга убакыты келип чечилип туруп, Центральный Азиатский регион өзү субъект катары маселени көтөрүп турган болсо, во-первых, с нами считаться будут. Во-вторых, бир мына түзүлө турган бир келечекти алдындагы биз кылып алабызбы, баягы 5-10 жылга, 20 жылга кылып алабызбы деп айта алам. Кыска. Жакшы жактарын жакшы мен эсте калган жаран катары эсте калган, мисалы, оондо президент эмен маселесин алып чыгып сүйлөдү. Демек, ошол жерде ишеним келди, биздин дипломатияда эле, биздин тышкы саясатта эле кудурети жетет экен. Кылалар экен. Ачык айтып чыкты. Мисалы, бул кандайдыр бир ишеним пайда болду да. Экинчи учурда Ташиев чыгып туруп, андан жокко чыгарса болот. Экинчи маселе, могу жерде аябай жакшы айтылды, түрк дүйнөсү. Түрк дүйнөсүнө мына казактар, туугандар менен, өзбек туугандар менен аймактык өнүгүү,
аймактык кооперация, аймактык кызматташуу дагы басым жасалды. Биз ошол жанагы чакырыктарга ушундай бирге деген эме менен туруштук беришибиз керек деген маселе көтөрүлдү. Эми бул жыйынтык дароо бербейт, анткени башка өлкөлөрбүз, бирок ошол жолго түштүк да. Анан кийин президенттин дагы бир жакшы, бул жерде эми жакшы жаңылык катары кандайдыр бир деңгээлде президент мага мурунку Сооронбай Жээнбековдей баягы жооп бербей койбойт деп чыгып жооп берип атат. Кабар аркылуу айтып атат, сүйлөшүп атат, антип атат, мынтип атат да. Сооронбай Жээнбеков убагында жоолуп кетчү эмес беле такыр киши. А бул жооп берип атат, анын канчалык сапаттуу сапатсыз аны бирок кандай каранат. Экинчиси, мен бир өзүм дагы шайлоого чыкканда бир нерсе байкадым эле. Элдин бир 65% айылда жашайт деп беле. Мен аймактарда көп иштеп келдим, ошол аймактарда 65% кандайдыр бир саясий, экономикалык процесстерге катышпай калган да, чечимдерге. Бул курултай менен кандайдыр бир эми примитивдүү болсо дагы ошол масса мындай эмеге калкыбыз ошол эмеге коюлду да. Муну бул коммуникацияны жакшыртыш керек. Бул эми формасы да, форма катары айтып атам. Жакшы болду. Шуну бир жакшы эме катары айта кетиш керек да. Бизде аз эле убакыт калды. Мен акыркы суроомду силерге узатат элем. Негизи бүгүнкү талкуудан мен бир нерсени, бир эмес, эми көп түрдүү, бирок бир нерсеге келдим да. Силер айтып атасыңар, ушу геосаясат политикасы ички консолидацияга да түрткү бере алган жок. Ошол эле кезде Кыргызстанга чын эле оор күч болду, анткени чын эле таасир этти, мигранттардын бул жака берип аткан акчалары азайды. Ошол эле кезде биздин мигранттарыбыз да аябай кыйналды. Ошол эле кезде акча мындай каражатка келсек, айлыктар көбөйсө да инфляциябыз да көбөйдү. Ошол эле кезде Исхак Абсамадович, сизден баштайлы. Ошол эле кезде сиз да айтып кетпедиңиз, 65% бул региондордо жашаган биздин калкыбыз, ал эч бир нерсеге аралашпайт депчи. Эгерде биздин мындай талкуулар бизге аябай курч болот да ушул жерде майдандачы, ошондо комментарийлерди биз карап чыксак, көбүнчөсү айтат да тынчтык болду дейт. Биз үчүн алар айтат да ушу комментарийлерде мындай кыргызча жазып, анан сапатсыз кээ бирде жазып калышат, анан ойлоп каласың да, анда бул адам чын эле жакшы жаза албайт экен, бирок жазып атат өзүнүн оюнчу, жазып атканда ошентип айтат да. Тынчтык болду, ошого ыраазыбыз депчи. Анткени ааламда эмне болуп атат көрүп атпайсыңарбы? Биз ушул жылды өткөрүп алсак аман эсен, 2022 жыл, андан балким 2023 жылы кичине талап коюп башкача болчудайбыз деп. Исхак Абсамадович, сиз айтып кетсеңиз, ушул настроение ошондой болуп атканы сезилип атабы же жокпу? Үйдө турган 100% калктын 60% сиз айткандай аман эсен бүтсүнчү жыл. Болду, бул күндө өтүп кетти, бул боло берет деген маанай менен. Ошону менен илгертен бери адам колун пайда болгондон бери бийлик ошону колдонот дайыма. 25 кишини камап койсо, сындап койсо, анан көпчүлүк эжекелер үйдө отурат, чын эле оозун жаап отурбайбы депчи. Күйөөлөрү оозун жаптырып койбойбу деген кошулат да. Үргөнгө кошулат. Бул жерде президенттин башы айланып калат, чын эле меники туура деп калат экен да. Бирок эртең кызматтан кеткен ушу 60% бул акмак деп айтат да. Тескеринче жана 25 киши коргой турган болуп калат. Заман ушуга алып барат да. Тарыхта жакынкытары да болгон. Ошондуктан бул бир гана жолу бар. Кандай учурда биз саясатты азайтышыбыз керек. Эң негизги проблема кыргыздарга бир гана нерсе бар. Саясаттанып кеттик. Саясатка кирип кеттик барыбыз тең. Көчөгө чыгыңыз, баягы семечке саткан, жвачка саткан эжекең бар. Баняга барсаң, таксиге отурсаң, саясат, депутат, президент. Анда эмнеден болот саясат? Турмушуң түшүнүксүз болгон учурда саясатка киришесиң. Эгерде кээ бир өнүккөн мамлекеттерге окшоп биз эртең күндү билсең, айлыгыңды билсең, келечегиңди билсең, сен саясат менен ишиң жок. Аралашпайсың ага. Ким депутат, ким президент, мага эмне бар? Мага бир жолу коюлган салык бар, мага бир жолу коюлган пенсиянын гарантиясы бар, мага каржылык гарантия бар. Болду. Жетишет мага. Бизде ошол нерсе табылбай атат. Ошол себептен кыргыздын бар тең саясатчы кирип кетти. Ал эми бөлүнгөнүбүз, бул эми каныбызда ушул да. Биздин кулунга тийбегиле деп бирөө чыгат. Биздин кулунду тийбеген экинчиси чыгат. Муну камама деп. Анан жаман нерсе пайда болду акыркы жолу. Буларды камаш керек, атыш керек деген сөздөр көбөйүп кетти да. Ал мурда жок болчу. Аны коммунисттер ойлонуп чыгарга деп айтып жүргөн коммунисттер эмес. Азыркы демократтар ойлонуп чыккан. Анан чын эле Азизбек абдан туура айтты. Кыргызстан башка мамлекеттердин катарында башка ири мамлекеттер үчүн
тиреши болгон жер керек болуп атат. Себеби уруштургандан кийин алар жараштырмага келишет. Экономика аралашат. Кенди бергиле деп айтат, сууду бергиле, тигини бергиле. А биз силерди жараштырып коебуз депчи. Мен жеке пикирим боюнча геосаясатта биздики көп деле тандообуз жок. Биринчи кезекте жакын кошуналарыбыз менен мамиледе жүрсүк. Экинчи кезекте биздики Россия, Кытай, башка жол жок. Кытай менен 1000 километр бар. Орусияда жарандарыбыз бар. Ал эми Батыш Европа же Америка Кошмо Штат бизге алыс. Айрыкча Америка Кошмо Штатка менин өзгөчө көз карашым бар. Алар эч качан өзүнүн мамлекетинде согуш өткөргөн жок. Башка жерде көптөгөн жерде ушундай тополоңдо аралашкан да. Мен алардан абдан чочуп турам. Алар үчүн Кыргызстандын тагдыры керек эмес. Келечеги керек жок. Биз кимге керекпиз? Өзбекстанга, Тажикстанга, Казакстанга биринчи кезекте. Бирок алардын деле өзүнүн жеке кызыкчылыгы бар. Өзүнүн жетекчилеринин, элдин бар. Алар деле эл жашайт. Алар деле сурайт, сен эмне үчүн жерди бердиң, же алдың жерди. Ушундай сөздөр болот. Анан ал эми биздики өтө мындай ыңгайсыз география жагынан алсак, мисалы үчүн жүктү биз Россияга, Казакстан аркылуу алып барышыбыз керек. Тажикстан алып келиш үчүн Өзбекстан аралап келишибиз керек. Туркменияны алып келиш үчүн Өзбекстан аралап келиш. Бар жок болсо да аралашат. Ошол себептен биз азыр Кытай менен жанагы газопроводду темир жолду тездеткенге аракет кылышыбыз керек. Ошол жол таап туруп тездетсек, ал чоң түрткүч болот. $1,5 миллиард проект экөөнү кошкондо ишке ашса, аябай чоң түрткүч болот да. Темир жол менен газопроводду. Ушул эки нерсе бизге көп жардам берет да. Өзүбүздүн акчабыз. Ал эми Аккумторду мен кошумча айтып койт элем. Кумтор боюнча көп алданбаш керек. Ал жерде национализация болгон жок азыр. Сен юристсиң го. Ал жерде результат переговоров кыргыз тилинде сотулашып алынган сөз да. Биз кээ бир жерде бердик, муну алдык. Анан эң негизги жанагы 3 миллиардга жакын долларга жакын зыянды талап койбой атабыз. Кечирдик. Ошол себептен маселе бар да бул жерде. Бирок ушул багытта иштешибиз керек. Анан калган байлыктарыбызды өтө үнөмдөп, ачык жарык 10 жыл керек болсо тендер өткөрүп ишке ашырыш керек. Анан президент мен өзүм билем деп, мен мынага ишенем, бул киши келди, бул тигиндей убада берди дегенге ишенбеш керек да. 100 жол текшерсин, анан кийин тапшырма берсин. Мейли тапшырма бере берсин президент. Сен ушу кенди иштетесиң, бирок 100 жол текшериш керек да. Бир кишиге тапшырбай 4-5 жагын текшериш керек. Мына ишенген Кумтордо иштеген жигит эмне болду? Ошондой кайталанбасын да. Себеби ар бир ката бийликке чоң зыян келтирет да. Кичинекей ката кетирсе, колунда иштеген. Бул көбөйүп президентке жана командасына тиет да. Аны дайыма эске алып жүрүш керек, унутпаш керек да. Чоң рахмат. Руслан мырза, бизде аябай аз убакыт калды. Силер да жыйынтыктап кетсеңиз, өзүңүздүн позицияңызды жана мен жанакы айткан мындай элдин негизи болуп аткан ушул позициясы эмес, эми элдин пикири. Ооба, ал туура, ал бар. Ал бар. Азыркы мисалы бийликке, мисалы өзгөчө Садыр Жапаровго көрсөтүп аткан толеранттуулук, жанагыдай ката кемчиликтерге карабай, бул ошонун негизинде ошол бар. Биз баары бир аманбыз. Россия Украинаны көрүп атат, дүйнөдөгү кобалаңды көрүп атат. Тажикстанды 2 жолу көрдүк акыркы жылы. Чочуп калдым. Ал бар. Себеби дегенде биз тилекке каршы жакыр өлкөбүз. Аны кабыл алышыбыз керек. Биз 30 жылда көп тилекке каршы өлкө катары бийик мындай ийгиликтерге жетпеген өлкөбүз. Биздин негизги бүгүнкү күндө маселебиз курсагыбыз тоюш керек. Балдарыбыз аман курсак тоюп, кийими бүтүн аман эсен болсо, ошол чоң жетишкендик биз үчүнчү. Ошондуктан дагы бир буга чоң таасир эткен, бизде 100 жылдан бери биздин төөлдөрүбүз, бизди жетектеген лидерлерибиз эч качан элди сактап калган эмес. Биз деген дайыма алардын мындай башыбыздагы тарыхта кыянатчылык болуп кеткен, өлкүндөн баштап ошондо кыянатчылыгына дуушар болгонбуз. Ошон үчүн эл билип турат, эгер Кудай сактасын бирдеме болуп кетсе, бул өзүнүн тагдыры менен өзүнүн киндигин өзү кесип, өзүнүн тагдырын өзү куткарганга мажбур калат. Өзүндөн башка эч кимге ишене албайт деген нерсе бизде бар. Анан дүйнөдөгү жанагы эмелерди көрүп, гилтийген Украина деген бизге алда канча шул да, алда канча колдоочулар бар, күчү бар, ресурсу бар, ошого карабай жанагыдай болуп атса, бизди деген түшүнүк, чочулоо, коркуу сезими бар. Ошол нерсеге мындай биз менин оюм боюнча баарыбыз, бул бир гана азыркы бийлик эмес, бери келаткан
бийликте биз ошол элге мындай эме да, эл деген топурак сыяктуу да, аны урушпаш керек элдичи. Бирок биз ошол, биз улутпуз, биз алдынча оокат кыла алабыз, биз кааласак өзүбүздүн тагдырыбызды өзгөртө алабыз деген ишенимди бере албай келебиз да. Эң чоң кемчилик ушул эди. Рахмат сиз. Мен бир нерсени айтып коеюнчу, бизде эки эле жол бар. Же авторитардык режим, же демократиялык режим. Учурунда 16-кылымда ошондой тарыхта Испания менен Голландиянын эки түрлүү режим пайда болгон экен да. Филипп II деген король болуп, ал каалаганды жаза берип, эң бай мамлекет, ал кездеги эң бай мамлекетти ичинен ар кандай көп чыгашаларын кылып атып, өзүнө керектүү нерселерин жазып атып, анан өзүнүн мамлекетинде мыйзамдарды иштеттирбей, өзү хан сыяктуу болуп эле эмне каалаганын жаза бергендиктен мындай жаратман эли ишкерлер Испаниядан Голландияга качып кеткен. Голландияда болсо эки эле нерсени бекитишкен экен. Саясатчыларчы айткан, мүлккө эч ким эч качан тийише албайт. Ким болбосун, король болобу, ким болобу, эч ким тийише албайт. Экинчиси, адилеттүү сот болот. Көз карандысыз адилеттүү сот болот деген. Ушул эки принципти бекиткен менен Голландия ошондой дүйнөлүк лидерге айланып калган. Остинская компания деген пайда болуп, биринчи резервдик валюта гүлден деген пайда болуп, кийин болсо Англия ошол модельди 100% копия кылып туруп дүйнөлүк империяга айланды. Кийин болсо экинчи дүйнөлүк согуштан кийин ал ролду Америка өзүнө алып алды да. Бүттү. Бул кеп биякта Американыкыбы же башканыкыбы деген кеп эмес. Биз демократиялык жана Испаниянын авторитардык режимин алабызбы же Голландиянын демократиялык режимин алабызбы деген эле жагында да. Тышкы саясатта дагы мен өзүм билим боюнча, эл аралык мамилелер боюнча адисмин, биякта айтып кетейин, тышкы саясатта эч качан достор болбойт. Тышкы саясатта дайыма кызыкчылык гана. Ошол үчүн менин оюмча Россия менен да, Кытай менен болобу, баары менен, Америка менен болобу, баары менен биз жакшы мамилени түзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Эч ким менен душман жасабай, өзүбүздүн саясатты жүргүзүп атканда, ички саясатты коюп атканда жана система сдержек и противовесов деп коет. Бул эми биз жаңы велосипедди ойлоп тапкан кереги жок. Бул дүйнөдө баарына иштеп атат. Президент өзүм каалаган нерсени жасабаш үчүн күчтүү парламент болуп, күчтүү президентти мындай противовес боло турган, ай кое турай, бояң туура эмес болуп баратат деп туруп, мындай көзөмөлдөй турган дагы орган болуш керек. Ошолор кийин ичинде, мамлекеттин ичинде ар кандай бир туура эмес иштер болуп атса, сот эч экөөнө тең баш ийбеген, сот дагы чечимди акыркы сөзүн чыгарып бере тургандай болуш керек. Биз ошондой мамлекетти курмайынча, биз кайра эле акчанын баары Кыргызстанга алып келип салса дагы, анын баары бат эле жок болуп калат. Эмеге тиги чөлдө сууну тиги кумга куйгандай эле болуп, акча биякта биз берекелүү мамлекет болбой калабыз да. Ошол үчүн менин оюмча жана сиз айтпадыңызбы, мындай тынчтык орносо эле болду дегендейчи. Согуш менен тынчтык бизге керек деген менен эле бул авторитардык режимдин мындай коркунучу. Илгери билесиңерби, тиги акырын бияктан бир бөкөчө келип сени алып кетет дегендей коркутуу бул авторитардык режимдин инструменти. Азыр мына согуш менен коркутуп аткандыгы же дагы бир мына тиякта дүйнөдө мындай болуп атпайбы, бизде то жакшы болуп атпайбы деген бул авторитардык режимдин ыкмалары бизге эгерде өнүгүүнү кааласак, мындай күчтүү профессионалдарды, технократтарды өкмөткө алып келип, премьер-министрликке финансист эмес, бизде мен байкап атам, мен сыйлайм Акылбек Усунбековичти, бирок ал финансист, ал Минфиндиге аябай жакшы, бирок Минэконом эмес да. Экономиканы өнүктүрүш үчүн шарттарды эле түзүп берип коюш керек. Анан ошол мыйзамдар бирдей иштегендей шарттарды баарына бирдей. Анткени эмне үчүн Кыргызстандан баары качып атат? Эмне үчүн качып атат? Анткени эмне үчүн баары саясатташтырылып кетти? Анткени саясат деген бул жалгыз гана бир инструмент. Ушул эгерде биз мындай образдуу саясатты бир мамлекетибизде футбольный бир поле катары мына жакында эме өттү, футбольный поле катары мындай элестетсек, ошол жакта эрежелерди саясатчылар аныктайт. Анан бир командада башка бирөөсү алып туруп топту кол менен алып барып туруп футбол гол киргизип атса, сот болсо жюри рефери аны көрбөй, мына топ турбайбы воротада? Бүттү, значит, гол кирди дегендей кылып туруп, мындай калысыз
бир өзүнүн пикирин айтып берсе, анан ошонун бир тарап эле өзгөчө бир привилегиялар бар болгон тарап утуп берсе, анда аякта өзүнүн талантын өнүктүрөм, мындай эреже менен иштейм, эреже менен ойнойм деген кишилер ал жактан кетип калат. Ошо кеткенде мындай ишкерлер, биздин экономикабыздын мындай өзөгү бул ишкерлер. Ишкерлер салыкты төлөгөн менен баары иштеп атат да. Мен азыркы көрүп аткандыгым ошол ишеним жок. Эрежелер баары бирдей эмес. Саясатчылар туура саясатты койбогондуктан баары саясатташтырылып кетип атат да. Ошол үчүн саясатты да сапаттуу мындай жүргүзгөндө бизде элибиз дагы мындай саясатка кызыкпай өзүнүн оокаты менен иштеп калат деп ойлойм. Рахмат. Канат мырза, сиз да жыйынтыктап кетсеңиз өзүңүздүн позицияңызды. Жылды жакшы баштайлык. Ниетти дагы мен ойлойм туура эле сөздөр айтылып кетти, бирок эң негизгиси диалог. Коомдагы критикадан жардам бергенге дагы, бийликке жардам бергенде түшүндүргөнгө дагы аракет кылып, бийликтин органдары дагы өзү дагы ошо диалогко келгендегине дагы мен каалайм. Ошондой эле болуп келет. Эмнеге дегенде толкун дагы бир переворот, бийликти кулатуу деген эч кимге керек эмес да. Азыркы учурда Кыргызстанга дагы жалпысына дагы улуттук кызыгуучулуктарды билдирип, негизден ошого келечекти түзүү деген максатты коюп деп ойлойм. Кемчиликтер болот, бирок ошо аракеттиңден болот. Жатып алып эчтеке кылбайм дегенден жок. Баягы көп жетишкендиктер болду. Аны дагы эске алыш керек. Аны менен дагы эсептеш керек. Мен ойлойм, дайыма эле айтып атканыбыз дагы, критиканы дагы көтөрүп атканыбыз дагы бул дагы бир чоң нерсе. Эмнеге дегенде баягы биз демократияда бир конференцияда жакшы сөздү айткам, макала катары дагы демократия как всадник без головы депчи. Өзүбүз дагы ошол направленияны дагы түзүп туруп, айтып атпаймынбы? Помощник катары дагы направленияны дагы алгыла турган болсок жакшы болот эле. Исак аябай туура сөздү айтып кетти. Элди кээ бирде түшүнбөсүн. Бир туруп мындай дейт, бир туруп андай дейт. Баягы коомду дагы, кандай бийлик болсо дагы коом дагы ушундай эле негизден. Мен ойлойм, бара-бара баягы количестводан сапатка дагы өтөбүзбү деп эмнелейм. Бардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Кыргызстан үчүн 2022 жыл кандай болду деген дебаттын катышуучулары ушул жерде турат. Исхак Масалиев, Жогорку Кеңеш депутаты, Канатбек Азиз, президентке караштуу стратегиялык изилдөөр улуттук институтунун директору, Телек Токтогазиев мурдагы айыл чарба министри Руслан Акматбек, жарандык активист, силерге чоң ыраазычылык билдирем. Биз ушу менен дебатты аяктадык. Саламаттыңыздар. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.